Ассаламу алейкум, девочки. Надеюсь, меня слышно. На сегодня, значит, выиграла у нас тема по поводу измены и вообще как с этим жить и что с этим делать, как прощать или как избавиться, да? То есть на данный момент наших девочек больше всего именно беспокоит тема измены. Я думаю, что эта тема беспокоит, наверное, половину Кыргызстана. Почему? Потому что половина Кыргызстана — это женщина. Алейкум ассалям. Так, по-моему, это у меня кыргызча, да, страница. Кыргызча сүйлөш керек анда. Мен аябай аракет кылам кыргызча сүйлөгөнгө. Значит, так, кызгануу темасы бүгүн, ошондо аял киши, айым киши эмнеге кызганат? Кантип бул нерседен арылса болот? Андан тышкары эми кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек, Көбүнчө ушундай көйгөйлөр биздин айымдарды дайыма в общем, их это всегда волнует. Значит, в первую очередь, эң биринчиден кызгануу бул эми ошол эркек адамдын туура эмес, биз ойлогондой, айым киши ойлогондой туура эмес кылыктарынан пайда болот деп ойлойбуз да. Бирок негизи биздин жашообузда кызгануу, измена, как перевести на киргизский? Переведите кто-нибудь, пожалуйста. Кызгануу темасы боюнча эми биз эң биринчиден эмнени билишибиз керек? Ошондон баштайлы. Биринчиден биз өзүбүздүн жашообуздагы бардык болуп аткан нерселердин бардыгына биз өзүбүз күнөөлүү эмеспиз, бирок ошол нерсени түзүп алганбыз да. Бардык биздин азыркы реалдык жашообузда болуп жаткан нерселердин бардыгы бул өзүбүздүн оюбуздан келип чыккан нерселер. Бул деген ошол биздин мээнин иштешинен, подсознаниянын ичинде кандай установкалар туруп калгандыгына байланыштуу болот да. Анткени бардык эми айымдар күйөөгө чыкканда 18 жаштан өйдө ашып туруп анан кийин күйөөгө чыгышат. Анын негизинде 18 жашка чейин ар бир адам эле, эркек дагы, аял дагы өзүнүн жашоосунда кандайдыр бир определенный мындай опыт алышкан да. Мындайча айтканда тарбия алышкан, мектептен, ата-энеден, андан тышкары өзүнүн досторунан, жора жолдошторунан тарбия алып, ошонун негизинде адамдын ичинде өтө көп опыт пайда болгон да. Измена кандай? Ала жипти аттоо, көзүнө чөп салуу болуп которулат. Эми көзүнө чөп салуу деп изменаны измена эле деп айта береличи, баарыбыз эле түшүнөбүз. Ошонун негизинде биз ар бир адам кандайдыр бир мурунку, как ушул убакыт чейинки болуп келген жашообуздун негизинде толтура жашоодон опыт алганбыз да. Бул опыттардын негизинде биздин азыркы реалдык жашообуз түзүлүп атат да. Көбүнчөсүчү буну кандай закон катары кабыл алышыбыз керек. Буну түшүнүштүн же буну далилдештин кереги жок. Анткени бул аксиомалардын бири болуп саналат. Мындайча айтканда, аксиомадагы далил, аксиома деген эмне? Бул ошол бул далил кереги жок деген нерсе да. Бул просто ошол бар деген нерсе эле болуп айтылат да. Ошонун негизинде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Если силердин күйөөңөр, мисалы үчүн, изменять этсе, силерди предавать этсе, силерди ошондой кандайдыр бир силерге жакпаган
жүрүм туруму бар болсо, бунун бардыгы бул айымдын өзүнүн башынан келип чыккан мурунку жашоодо болгон опыттардын негизинде пайда болгон көрүнүш да. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен түшүндүрө кетсем болот. Мисалы үчүн, эми изменага көптөгөн факторлор таандык болот. Бул эң биринчиден биздин ошол өзүбүз көп сыпаттарды кабыл албагыбыз келбегендиктен келет да. Измена бул мындайча айтканда адамдык сыпаттарынын бир түрү болуп саналат. Бул негиз эле сыпаттарга кирет да. Мен сыпаттар жөнүндө дагы прямой эфир тарткан болушум керек, азыр эсимде жок, бирок по-моему я снимала этот эфир. Бирок ошонун негизинде биз көбүнчө учурларда көп эле адамдардын жашоо тагдырын карап көрсөк, мисалы үчүн айым биринчи күйөөгө чыгып, ал ошондой изменять этип, экөө ажырашып кетип, ортолорунда бала бар болуп, андан тышкары экинчи күйөөгө чыкса деле ошол эле көрүнүш болуп калат да. Экинчи күйөөсү дагы изменять этет, үчүнчү күйөөгө чыгат, үчүнчү күйөөсү да изменять этет, төртүнчү күйөөгө чыгат. То есть мындайча айтканда, бул постоянно ошол айымдын жашоосунда кайталанып келүүчү нерсе болуп калат да. Эмнеге? Анткени бизге Алла Таалам кандайдыр бир биз жашоого келгенде кандайдыр бир толтура сабактарды берет. Биринчиден, ошол сабактардын негизинде биз ал сабактарды түшүнбөсөк, ал биздин жашообузга кайталанып келе берет да, пока биз ошол сабакты түшүнмөйүнчө. Бул жерде эң негизги изменанын сабагы эмнеде? Биз ошол измена, то есть орусча айтканда башкачасы предательство болуп калат. Бул предательство деген нерсени кичинекейибизден баштап кабыл алгыбыз келбегендиги да. Бул ошол сыпаттын биздин жашообузда болбош керек. Ал сыпат бизге ал таандык эмес, биз аны кабыл албайбыз. Менин ичимде андай нерсе жок, менин ичимде андай нерсе жашабайт, мен андай адам эмесмин, мен полностью чыгып ошол предательство деген же измена деген сыпатты текке кагып койго турган болсок, ал нерсе биздин жашообузга кайра келип, кайра эле биздин жашообузда пайда боло берчү нерсе да. Мындайча айтканда, ар бир сыпаттын кандай десем, дуальность деген бар. Эми кыргызча анысын деле билбейм кандай болот. Бирок ар бир нерсенин бул дүйнөдө дуальность деген нерсеси бар. Мисалы үчүн ар бир адамдын сол көзү бар, оң көзү бар, же болбосо аял, эркек бар, кара, ак түс бар. Ошондой эле мисалы үчүн предательствонун дагы дуальностиси бар да. Бул деген ошол, это быть верным, да, орусча айтканда. То есть ал дагы ошол сыпаттардын негизи. Эми биздин жашоодо бул предательство деген нерсе эмнеге ушунчалык биздин мээбизге сиңип, биздин жашообузга ушундай тоскоолдук келип, тоскоолдук кылып атат да. Анткени кичинекей чагыбыздан баштап эле биз мультфильм, кинолорду көргөндө биздин ата энебиз, мугалимдерибиздин бардыгы сен предатель болбошуң керек. Мисалы үчүн көбүнчө ошол согуш кинолорун көргөндө дагы биз дайыма бизге айтчу да, көрдүңбү, ушундай предатель болбошуң керек, сен деген предатель болсоң сен өтө жаман адам болосуң, сен мындай нерсе жасабашың керек, предательство это очень плохо деп кечке бизге кашап айта бергендиктен биздин мээбизге өтө катуу сиңип калган да бул нерсечи. Анан мээ деген мындай нерсе экен да, бул мисалы үчүн бирдемени кылба, же бул сага таандык эмес, сен бул менен колдонбошуң керек дегенде мен түшүнөт экен, анда бул мисалы үчүн любой нерсени жашоомдо вообще колдонбошум керек, вообще мага жакын жолобош керек бул нерсе деп биз аны дайыма ошентип текке кагып берет экенбиз да. Анан бирок ар бир сыпаттын мен айтып кеткендей эле өзүнүн күчтүү жагы дагы бар, бизге керектүү жагы дагы бар көбүнчөсүндө. Ошон үчүн биз ошол мисалы үчүн сыпаттын күчтүү жагын, керектүү жагын табып алмайынча биздин жашообузга бул нерсе келе берет.
башка адамдар ошол нерсени бизге көрсөтө берет, пока биз ошол нерсени кабыл алмайынча, пока мы не сможем это принять, пока мы не поймем, что это качество есть в нас тоже. Бизде да бул нерсе жашаарын түшүнбөйүнчө ошол нерсе ар кайсы адамдар бизге көрсөтө берет. Если мындай карап көрсөңөр, мисалы үчүн ошол айымдарга изменять эткен, айымдарга жашоосунда күйөөсү гана эмес, башка нерселерде дагы мындай предательстволор пайда боло берет да. То есть предательство это и есть измена. Мисалы үчүн мен финансы жактан деле карап көрсөк, күйөөсү изменять эткен аялдардын жашоосунда көп акча жактан да алданып калган учурлары көп болот. Андан тышкары дагы көп башка, мисалы үчүн ошол изменага таандык болбогон нерсе жактан дагы көп алданып калган учурлар көп болот да. Анткени ошол предательство деген нерсе ал не только ошол изменага таандык болот, ал башка дагы, мисалы үчүн акча жактан же болбосо ишеним жактан, башка курбулары жактан тыштап кеткен, же мисалы үчүн подружкалары мисалы үчүн предавать этип, башкалар менен сүйлөшүп, өзүн ушактап, жамандап, таанып кеткен учурлар да көп болот да мындай аялдардынчы. Анткени негизи эле ошол аял изменять ага күйөөсү изменять эткен аял, ал ошол сыпатты текке кагып, менде ал нерсе болбош керек, менде ал нерсе жашабаш керек деген ишеним менен жашайт да мээсиндечи. Эми көп учурларда бул нерсени биз сезбейбиз, биз түшүнө билбейбиз да бул нерсеничи. Ошон үчүн биринчиден изменаны токтотуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол сыпатты кабыл алыш керек да. Кантип кабыл алыш керек? Бул сыпаттын күчтүү жагын табыш керек да, айымчы. Эми ар бир айым үчүн, ар бир адам үчүн деле ар бир сыпаттын күчтүү жагы өзүнө таандык болот да. Мисалы үчүн эми предательство деген сөздүн деген ошол сыпаттын күчтүү жагы эмнеде, пайдалуу жагы деген мындайча айтканда эмнеде болушу мүмкүн? Мисалы үчүн эми азыркы учурда ошол изменадан жабыркаган биздин айымдар бул нерсени такыр түшүнгүсү келбейт да. Анткени кандай эле ошол изменанын дагы бир пайдалуу жагы болушу мүмкүн эле деген ой пайда болот да. Бирок бул нерсе мен негизи 15 жылдан бери иштеп, буну изилдеп жүрүп, канча деген үй бүлөлөр колдонуп, ошол нерседен арылып, в том числе я арылдым да бул нерседенчи. Ошон үчүн бунун иштерин өтө сонун жакшы билем да, түшүнөм. Ошон үчүн силерге да ушинтип түшүндүргөнгө да аракет кылып атам. Эми предательствонун күчтүү жагы эмнеде? Мисалы үчүн ошол эле согуш убагында болгон адамдар пленге түшүп калган учурларда алар предатель болуп, кандайдыр бир маалыматтарды айтпай койгон учур болсо, алар эми өмүрү кыйылып калат да. Эми мындайча айтканда, предательствонун негизинде бунун эң күчтүү жагы это сохранить свою жизнь, да, например, может быть у кого-то, да. Бирок ар бир адам ар башкача кабыл алат да күчтүү жактычы сыпаттын. Мисалы үчүн мен үчүн измена или предательство бул чоң, сен үчүн бул чоң окуу деп чыккан да. Мен подсознание менен иштеп жүргөн учурларда 10 жыл мурун сен үчүн измена, предательство бунун күчтүү жагы бул сага чоң сабак, сен буну түшүнө билүү үчүн берилген чоң сабак деп подсознаниядан ошондой нерсе чыккан мага. Ошондон кийин мага эч ким изменять этпей да калган, акча жагынан дагы, отношения жактан дагы мамиле, башка жактан дагы мындай адамдарды да жолуктурбай калдым да. Анткени ар бир эле силер кабыл албаган сыпаттын бардыгы силердин жашооңорго келе берет да. Мисалы үчүн силер мындай, кандай десем, өзүн ушактаган адамдар жаман көрсөңөр, ушактаган адамдар
дайыма силердин жашооңордо пайда боло берет. Анткени ушактын күчтүү жагын билбейсиңер. Мисалы үчүн ленивый адамдарды жаман көрсөңөр, ошол ленивый адамдар силердин үй бүлөңөрдө да болушу мүмкүн. Алар дагы ошол ленди силерге мындай так көрсөтүп берет да, силерге таандык кылыпчы. Ошон үчүн кандай гана сыпат болбосун, силерге жакпаса ал нерсени силер ошол нерсенин күчтүү жагын иштеп көрүшүңөр керек. Эми бизге ошол сыпаттар жакпаган учурларда көбүнчөсү биз ичибизден кыжырланып мындай наразы болобуз да. Анан ошол кыжырлануу менен наразычылыкка өтө көп биздин энергиябыз кетет. Мисалы үчүн мен мурун болсо эми өзүмдүн жакын курбум бар болчу. Аны дайыма безответственный дей берчимин да. Ушунча мени раздражать этчи да бул нерсечи. Эмнеге сен ушундай безответственныйсың? Өзүңдүн безответственныйлыгың үчүн ушундай көп көйгөйлөрдү көрүп, ушундай проблемалардын үстүндө жүрөсүң дайыма деп жиним келе берчи да. Андан тышкары мени дагы бирок мындайча айтканда менин жашоомдо ошондой безответственный адамдар да көбөйүп кеткен да. Качан гана мен ошол сыпаттын күчтүү жагын тапкан учурда ал адамдардын бардыгы же болбосо жок болуп кетти, же болбосо просто ошол безответственный нерсени мага көрсөтпөй калышкан да. Андан тышкары силер эмнени билишиңер керек? Силердин ичиңердеги болуп аткан көйгөй же болбосо кандайдыр бир ичиңерде болгон мындай сарсана сезимдердин бардыгын силердин жакындарыңар, тууган туушкандарыңар, силер менен чогуу жашаган адамдар, алар күзгү сыяктуу ошол ичиңерде болгон нерсени силерге көрсөтө берет да. Ошон үчүн мисалы үчүн силер мамаңар менен же болбосо братишкаңар менен же эжеңер менен, сиңдиңер менен, байкеңер менен мамилеңер бузулуп, түшүнбөстүктөр болгон учурларда силерди ошол адамда эмне мындай силерге эмне жакпай атат ошол адамдан? Мисалы үчүн ал дайыма ошол мисалы үчүн мындай өзүн кир алып жүрөт дейт да. Носкисин тияка ыргытат, бут кийимин бияка ыргытат, деги вообще уважать этпейт, мен кылган ишимди барктабайт деп наразы болот да көбүнчө айымдар. Ошол нерсе барктуулуктун дагы бул дагы сыпаттардын бирине кирет. Анын дагы күчтүү жагын карап, издеп таап, ошону кабыл алган учурда бул нерселер силердин жашооңордон дагы жоголуп, тууган туушкандарыңар мындай нерселерди силерге көрсөтпөй калат да. Эми изменага кайра кайтып келели. Изменага мен айттым, көбүнчө учурларда көп факторлор таандык болот да. Эң негизгиси дагы бир чоң фактор бул айым өзүн кабыл албаганда. Мисалы үчүн күйөөсү менен аялы жаңы үйлөнгөндө бардыгы жакшы болот, мамилелери жакшы, жылуу сонун. Бирок бала төрөлгөндөн кийин эмнегедир мамилелери бузулуп көбүнчөсү ажырашканга чейин барып кетип атат да. Бул байкап көрсөңөр көп учурларда айым киши төрөгөндөн кийин өзүнүн эми орусча айтканда дагы индивидуальность деп коет. Ошол она не принимает свою индивидуальность, она отвергает ее, она не понимает свою индивидуальность, она не хочет принимать свою индивидуальность деп айтылат да. Почему? Потому что анда деген ошол ичинде баягы кичинекейинен калган сравнение деген нерсе калып калган болгон. Анан төрөгөндөн кийин ал болсо өзүн кабыл алгысы келбей, эки жагын карап, бирөөнүн прическасын карайт, мисалы үчүн тигинин прическасы сонун экен, меники да ошондой болсо, же бирөөнүн фигурасын карайт, бунун фигурасы сонун экен, менин сөөгүм болсо чоң, же болбосо бирөөнүн боюн жактырат, узун бойлуу болгон сонун, бирок эми мага Алла таалам бербептир деп ага капа болот. Андан тышкары дагы толтура мындай нерселер аялдын мээсинде пайда боло берет да. Көчөдө бала менен кетип баратканда деле, мисалы үчүн ал көп учурларда ошо жашынакай болуп боенуп, кийинип, жашынакай болгон
кыздарды карап аларга суктанып, анан ичинде дагы жанагындай зависть деген нерсе пайда болот да. Бунун негизинде бул аял өзүнүн кандай десем, өзүнүн ушундай бир сонун болуп бул дүйнөгө жаралганын унутуп калган болот да. Анткени ар бир адам бул дүйнөгө сонун болуп жаралган. Сонун дегенде, мисалы үчүн, буга мага ишенбесеңер, өзүңөрдүн балдарыңарды карап көргүлө. Ар бир эле бала өтө сонун болуп жаралган бул дүйнөгө. Силер деле бала болгонсуңар, силер дагы илгери тоже бала болуп келгенсиңер. Силер да таптаза, соп-сонун, сүйкүмдүү, супсулуу, эң мындай десем, сонун, классная да болуп келгенсиңер да. Бирок бул нерсени унутуп калгансыңар да. Анан ошонун негизинде эмнеге бул нерсени унутуп калганбыз? Анткени көп учурларда ата-эне дагы тарбия бергенде бизди көп адамдар менен салыштыра бергендиктен биздин ичибизде ошол өз индивидуальность жоголуп кетет экен да. Мисалы үчүн, мени дайыма чоң апам менен салыштыра берчү да. Чоң апаңа жаман окшошсуң деп, анан апам дагы эми кайненесин жакшы көрчү эмес анча. Анан айта берчү да, ушу сен чоң апаңа өтө жаман окшошсуң депчи. Эмнеге анчалык окшошуп калды экен деп. Анан бирок мен кичинекей болсом дагы билчим да, апам чоң апамды жаман көргөнүнчү, сезчим, билчим. Анан ошонун негизинде ичимде таарынуу сезимдер пайда болгон. Андан тышкары мен өзүмдү билчү эмесмин да, эми чоң апама окшош болгон анда жаман турбайбы деп, менин подсознаниямдагы мээ ошондой тыянак чыгарып коюп, мен кийин чоңоюп, мектепти бүтүп, школдо, университетте окуп жүргөн кездерде деле, мисалы үчүн, өзүм вообще жакчы эмесмин да. Дайыма эле бир моданын аркасынан кубалап, эл эмне дейт деп, ошондой жашоону өткөзгөн учурлар болгон. Анткени ошол биздин сравнение ата-энебиздин баланы подсознанияга өтө катуу кирип кетет экен да. Анан биз өмүр бою өзүбүздү салыштырып жүрө берет экенбиз. Ар кимгечи, тигинин прическасына, бунун кийимине, тигинин үйүнө, бунун мисалы үчүн мээсине, тигинин кожасына, анан көзүнө, оозуна, анан дагы кандайдыр бир толтура нерселерди салыштыра берет экенбиз да. Анан ошонун негизинде бул эмне жаралат? Өзүңөрдү өзүңөр кабыл албоо жаралат да. Бизге Алла Таалам дайыма сен сонунсуң, ты классная деп доказывать этип эле турат экен да. Анан биз ойлойт экенбиз да, мисалы үчүн, мен күйөөм мага изменять этпесе, ошондо мен классная болом, мисалы үчүн, сонун болом, сонун жашайм, бактылуу болом деп, же мисалы үчүн чоң үй салсам, же чоң үйдө жашасам, же бай болсом, мен сонун классная болом деп ойлойт экен да. Бирок Алла Таалам бизге көрсөтөт экен да, мына сен күйөөң сага мисалы үчүн изменять этип атат азыркы учурда, бирок сен баары бир деле сонунсуң го. Мисалы үчүн, сен азыр деле съемный квартирада жашап жүрөсүң, бирок өзүң үйүң жок, бирок сен баары бир деле сонунсуң го. Мисалы үчүн, кээ биркилер ойлойт, мен бала төрөсөм эле сонун болот элем, сонун депчи. Бирок балалуу болбосо деле, мисалы үчүн, Алла Таала мага көрсөткөн да, мына сен балаң жок, бирок сен баары бир деле сонунсуң го. Мен сени ошондой сонун кылып жараттым го деп, бизге дайыма ошол нерсени доказывать этип турат экен да. Анан биз ошол биздин өзүбүздүн ичибизде болгон сонун нерсени өзүбүз текке кагып, кабыл алгыбыз келбеген учурларда, ошондой салыштырмаларды салыштырган учурларда көп, мисалы үчүн, кыздар менен сүйлөшкөндө деле мен дайыма сурачым да, ошол күйөөң кандай ойнош менен ойноп кетти, кебетеси кандай экен десе, кээ бирки учурларда кээ бирки кыздар сүрөттөрү да бар болчу, көрсөтүп, анан мен байкашымча, эң биринчи мен байкаганым ошо мен өзүм эле курбум болчу. Анда күйөөсү ойнош менен ойноп кетип, иш кылса, анын ойношу точно ошол менин подружкам каалап жүргөн прическасы бар экен да. Бирок дайыма күйөөсү андай боенгон, чачын мындай жазып жүргөн адам кыздарды жактырчу эмес да. Бирок эмнегедир именно ошондой кыз менен жүрүп кеткен болгон да. Көрдүңөрбү силер өзүңөрдүн мээңерде
өзүңөрдү өзүңөр кабыл албасаңар, силерге ошол жаныңарда жүргөн күйөөңөр деле ал андай адамды жактырбаган учурда деле өзү таң калат да эркектерчи, эмнеге мен ошондой адамды аялды карадым болду экен, мисалы үчүн катуу боенгон же болбосо чачын жазып жүргөн, эч качан мындай аял мага жакчу эмес эле, бирок мен ошону карап атам деп өзү деле таң калат да, мисалы үчүнчү. Анткени силер ошол адамды мындайча айтканда өзүңөрдүн үй бүлөңөргө тартып келгенсиңер, өзүңөрдү ар ким менен салыштырып атыпчы. Бул изменанын ошол дагы бир фактору деп коелу. Ошон үчүн өзүңөрдү кабыл алганды билгиле, өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнгүлө. Кабыл алганды билгиле, сүйгөндү үйрөнгүлө деген бул мындайча айтканда оңой айтылат, бирок кыла келгенде адам түшүнбөйт экен да. Мен кантип өзүмдү кабыл алам, мен кантип өзүмдү табам, мен кантип өзүмдү сүйөм депчи. Бул жерде эң негизгиси алып жана берүү деген нерсе бар да дүйнөдөчү. Ошол алып берүү деген нерседен биздин өзүбүзгө болгон сүйүү жаралат экен. Жаралбаса дагы ичинде ошол сүйүү, ичибизден ошол сүйүү чыгат. Алып жана берүү бул эмне? Көп айымдар эки кандай кыргызча эки жакка бөлүнөт деп коелу. Эки тараптуу болот эле. В общем, есть два типа женщин, которые делятся на именно два типа. Бир тип бул жалаң гана бергенди жакшы көрөт. Жалаң гана бергенди туура көрөт. Жалаң гана бергенди мындай жакшы деп ойлойт да. Анткени анын кичинекейинен деле түр, рахмат, ошол биринчи түрүбүз бул жалаң гана бергенди билген айымдар да. Анткени анын жашоосунда кичинекейинде бир убакта бирөө айтып койгондо, сен эч убакта өзүңдө болгон нерсени жадный болуп бирөөгө бербей койбошуң керек. Бул тема кандай айтылат? Тема называется измена, кызгануу. И сен ошол нерсени мындай аябашың керек өзүңдөн. Эч убакта эчтекени аябашың керек, дайыма берип турушуң керек деген ичинде калып калган да, мээсиндечи. Анын негизинде ошол аял күйөөсүнө деле кымбат баалуу нерселерди алып берет, кыздарына, балдарына деле толтура сонун нерселерди алып берет, бирок дайыма өзүнө албай калат да. Же болбосо чарчап калат алгандан, базарды кыдырып жүрүп, же магазиндерди кыдырып жүрүп, же болбосо акчасы жетпей калат да. Акчасы жетип, убактысы жеткен күндө дагы мен байкашымча көп айымдарды көргөм андай. Ошол эле кымбат баалуу көйнөктүн жанына келгенде, ал ошол көйнөккө мен недостойныймын дейт да. Ошонун негизинде бул өзүнө алганды билбейт. Ал ошол берүүнү билет, бирок алууну билбейт да. Анда өзүңөр деле мындай байкаштырып көрсөңөр, биздин кыргыз айымдарга өтө таандык нерсе, бизге бирөө белек бере турган болсо, биз өзүбүздү кандайдыр бир мындай неудобно сезип, кысылып, менин жанымда белегим жок, бере турган эчтекем жок, деп кейип, өзүнчө эле бир кайсы бир кычка кирип кетерибизди билбей эле жаман боло беребиз. Обязательно бизге белек берсе, биз дагы андан да сонун белекти бергенге аракет кылабыз да. Жөн эле ошол белекти кабыл алып, рахмат, сонун экен деп кубанып коймой жок да. Анткени ал айымдардын ичинде мага мындай белекти берген болбойт да, бул эми мен ал нерсени не заслужила деп ичинде ошондой нерсе жашайт да. Мен обязательно бирдемени ала турган болсом, мен аны должна заслужить деген нерсе жашайт. Ошон үчүн ошол биринчи түрдөгү айымдар бизде Кыргызстанда өтө көп кездешет да.
Алар только бергенди билишет, бирок өзүнө алганды билбейт. Экинчи түрдөгү айымдар булар ала биле турган айымдар. Көбүнчө учурларда мындай айымдар бизде өтө аз кездешет. Өзүнө эле ала турган, если мындай байкап көрсөңөр, адам баласы өзү 60-70 жашка чейин, эми средний возраст деп коелу, жашашат Кыргызстанда. Анан карасаңар, бардыгы ошол 50дөн ашып, 60тан ашып калган адамдарды өтө акылдуу, өтө мудрый деп аларды сыйлайбыз. Анан ошонун негизинде бул акыл, ошол мудросттун бардыгы эмнеден келип чыккан? Алардын жашап өткөн жашоосунан, ошол жашоодон алган сабактардын негизинде келип чыккан да бул билимдери, алардын жашоого болгон көз караштарынын бардыгычы биз ойлогон акыл эстүүлүгү. Анан биз аларды өтө умный сезет экенбиз да, считаем их умными. Эми карап көрсөңөр, биздин айымдар, 50дөн ашып калган айымдар көбүнчөсү алганды жакшы көрөт. 50 жашка чейин деп коелу, бергенди жакшы көрөт, алганды түшүнбөйт. 50 жаштан кийин алганды жакшы көрөт. Анткени 50 жашка чейин алар ошол алыш керек экен да, бул дүйнөдө баарын бере берсең эчтекеси жок кур калат экен деген жашоону уже жарымысынан көбүн жашап койгондон кийин түшүнүп, анан кийин гана кайра бир жактан экинчи жакка секирип кетишет да. Андай болбойт. Дүйнөдө бардыгы нормалдуу болуш керек. Бардыгынын нормасы болуш керек да. Ошон үчүн алчу жерден алыш керек, берчү жерден бериш керек. Экөөнү тең текке какпаш керек, экөөнү тең күчтүү жагын биле билиш керек. Анан ошол бере берген айымдарды карасаңар, алардын күйөөлөрү дагы, алар ошол берген айымдар көбүнчөсү күйөөлөрү менен болгон мамилелери бузулуп кеткен. Анткени алар өзүнө косметикасын деле, кийимин деле аяп, акчасын аяп албай, ошол эле катуу тийбесин, бирок ич кийимдерди деле эч ким көрбөйт деп эң арзан, эң эски болсо деле кийип жүрө берет. Анткени алар өздөрүнөн ошончолук ушул нерсени аяшат, бирок күйөөлөрү ошол кымбат баалуу нерселерди алам десе деле макул деп бере берет да. Ал сүйүүсүн өтө күчтүү болуп бере берет, бирок подсознанияда бизди дайыма аяйт экен да. Мээбиз бизди ушунчалык жакшы көрөт, ушунчалык бизди коргойт, ушунчалык биз үчүн күйөт экен да. Бирок ошол мээ деген көрөт да анычы, күйөөсүнө сатып берет экен, балдарына сатып берет экен. Окей, хорошо, бирок өзүнө албайт экен, анда акчанын деле буга кереги жок турбайбы деп айымдын жашоосундагы келип аткан акчасын да жок кылат, күйөөсү таап аткан акчаны да жок кылат да. Ошонун негизинде мен дайыма айтам, эркектин чөнтөгү аялдын плюс же минусунан таандык болот да. Потому что в жизни есть женщины плюсы и женщины минусы. Бир айым менен жашаган эркек байып, сонун акча таап, жашынакай үй салып, өтө өркүндө өсүп кетет. Башка айым менен жашаган ушундай сонун айым менен жашаган эркек эмнегедир такыр акча таппайт, такыр бир жетишкендиктерге жетпейт да. Бирок аялы ушундай сонун, ушундай берешен, ушундай камкор, ушундай бардыгын өзүнүн күйөөсү үчүн, балдары үчүн кыла турган айым. Бирок ошол айымдан карап көрсөңөр, аягында эркек жөн эле кетип калат. Ошон үчүн мен айткандай бардык нерсе нормалдуу болуш керек, бардык сезимдер нормалдуу болуш керек, бардык нерсени туура кабыл алып, туура түшүнө билүү керек да. Жашоонун аягында толтура таштарга урунуп, жашоонун соккуларын жеп, анан кийин жашоонун аягында жалгыз калып, бактысыз болгон кимге кереги бар? Андан көрө билим алып, азыртадан ушул күндөн баштап жашообузду оңдоп алсак, ошол 50 же 60 жашка чейин болобу, же 70 же 90 жашка чейин болобу, бактылуу жашоону өткөргөн, кандай сонун жерлерди көрүп, кандай сонун сезимдерди сезип,
кандай сонун жакшылыктарды көргөн кандай керемет болот бирок бунун бардыгы жашоодо биздин билимсиздиктен келип чыгат. Ажырашуу дагы, андан тышкары измена дагы, андан тышкары дагы көп толтура көйгөйлөрдүн бардыгы биздин билимсиздиктен келип чыгат. Значит, ошондой качестволорду, сыпаттарды карап көргүлө, силерге жакпаган сыпаттарды жазып алып, анын күчтүү жактарын издегиле. Ар бир сыпаттын күчтүү жагы бар. Анан ойлоп көргүлө, силер бул дүйнөдө эмне пайда болгондо жашооңордо силер өзүңөрдү сонун сезесиңер. Мисалы үчүн мага бир кыз айтты, мен квартира алсам эле өзүмдү ушунчалык сонун бактылуу сезем, ушунчалык мен сонун болом деп. Ошон үчүн квартирасы жок жүргөн турбайсыңбы десем, анан кийин өзү таң калган да. Азыркы учурда ал как раз кече чалды, сүйүнчүлөп квартира алуу болуптур. Мен өтө сүйүндүм. Көрдүңөрбү, биздин жашообуздагы бардык нерсе биздин башыбыздан келип чыгат. Биздин болгон жашообуздан алган опыттардан келип чыгат. Биздин өзүбүзгө болгон мамиледен келип чыгат. Кандай ойлор менен жашайбыз, ошодон келип чыгат да. Ошон үчүн ойлоп көргүлө, мен эмнени алганда бул дүйнөдө, эмнени билгенде же болбосо мен жашоомдо пайда болгондо мен өзүмдү сонун сезем. Ойлоп көргүлө. Анан ошол нерселерди жазып алгыла. Анан өзүңөрдү ар бир пунктту окуганда өзүңөрдү сонун сезгиле да, түшүнгүлө, силер ансыз деле сонунсуңар. Мисалы үчүн мен дайыма айтам, азыркы убакта көп кыздар губы как будет? Ну, короче, эрин будет, да? Эриндерин или оздорун чоңойтот, же болбосо кандайдыр бир башкача операциялар жасайт, дагы толтура нерселерди жасайт. Бунун бардыгы эмнеге андай кылат? Анткени алар өздөрүн сүйбөйт деп айтчумун, бирок көп кишилер буну түшүнбөйт экен да, сүйбөйт десе, кантип эле сүйбөй койсун депчи. Чындыгында келгенде, мисалы үчүн, ал просто өзүн кабыл албайт да. Ал өзүн кабыл албайт, ал өзүн түшүнбөйт, ал өзүн сүйбөйт. Мисалы үчүн, ал деле өзүнүн чоң апасына же болбосо атасына же болбосо энесине окшош болгондур, бирок энесин сүйөт го. Энесин сүйсө, анын деле оозун барып туруп чоңойтсо болбойбу? Же болбосо, мисалы үчүн, ал атасын сүйөт, мисалы үчүн, атасын жакшы көрөт, анда анын деле барып бирдемесин оңдобойбу? Ошондой эле сыяктуу да. Анткени биз сүйгөн нерсе биз үчүн ал сонун нерсе. Биз ал нерсени эч убакта өзгөрткүбүз келбейт. Эч убакта, мисалы үчүн, силерге бир китеп жагабы, силер ошол китепти окуп, ага суктанып, ушундай сонун сезимдерди сезесиңер, бирок силер ошол китепти өзгөрткүңөр келбейт го. Мисалы үчүн, силерге жоолук жагат, жоолукту деле өзгөрткүңөр келбейт го. Мисалы үчүн, силерге үйүңөр жагат же болбосо балаңар жагат, сүйөсүңөр, силер аны өзгөрткүңөр келбейт го. Эмнеге ушунчалык өзүңөрдү жек көрөсүңөр? Силер өзүңөрдү канчалык жек көрсөңөр, силерди дагы, силердин жакындарыңар дагы ошондой көрүшөт. Анан дагы бир фактор, биздин ошол күйөөлөр ойноп кеткен учурда, кызгануу сезимдерди сезген учурларыбыз эмнеден пайда болот? Бул аял киши өзүн күнөөлүү сезгенден. Бул күнөөлүү сезим, өзүн өзү күнөөлүү кылып сезүү, бул биздин аялдарга ушунчалык жармашып калган нерсе экен. Ушунчалык бул мындай, мен ойлочумун мурун скотчтоп койгондой эле депчи. Бирок ал скотчтоп эмес, просто ичине дагы куюп койгондой экен да. Анткени бул нерседен айымдарды арылтуу мен үчүн чоң бир кыйын жумуш болду да, мындайча айтканда. Негизи мен айтпайм, мен бул дүйнөгө мындай, кандай десем, акылдуу же болбосо көп билим билип келген адаммын деп айта албайм өзүмдүчү. Бирок өзүңөр күнөөлүү сезсеңер,
силер, мен дайыма айтам, юриспруденциядан деле карап көрсөңөр, күнөөлүү адамдарды эмне кылат? Алар дайыма жазасын алат, Анан силер өзүңөр деле күнөөлүү сезсеңер, мисалы үчүн кичинекей эле нерсеге көп учурларда байкап көрсөңөр чалынасыңар, колуңарды кыпчып аласыңар, тырмагыңарды сындырасыңар, кесип аласыңар, андан тышкары дагы толтура жашоонун көйгөйлөрүн көрөсүңөр, Бирок ал жөн эле цветочки деп коет орусча, Ал уруп алган же колуңар кесип алган, ал ерунда, ал вообще цветочки. Эң жаман нерсеси өзүңөр күнөөлөгөндө силер жашооңорду өзүңөрдү өлтүрүп атасыңар да. Силер үйдө болгон бири-бириңерге болгон мамилени да өлтүрүп атасыңар. Көрдүңөрбү, ошол өзүңөр күнөөлөгөндөн мен өзүм дагы айтып кеткендей акылдуу болуп жаралган эмесмин. Мен да өзүмдү өзүм өтө чоң күнөөлүү сезип, анын негизинде мен дайыма негизи ошол адам өзүн күнөөлөгөн адамдардын көбүнчөсү чоң эки түрү болот да. Биринчи түрүндө алардын башы ооруйт, дайыма башы ооруйт. Бир жумада бир башы оорубаса, мындайча айтканда жашоосу өтпөйт да. Дайыма баш ооруу бул адамдардын мындайча айтканда нормалдуу көрүнүшү болуп калган да. Мен ушунчалык башым ооручу, ушунчалык мен өзүмдү мындай кандай десем алсыз сезчүмүн да. Башым ооругандачы, башым ооруганда кулагыман ушундай бир үн чыгып, эчтеке кылгым келбей, көздөрүм дагы катуу ооручу да. Көрдүңөрбү, күнөөлүү сезген адамдар давлениясы менен проблема дайыма. Андан тышкары дагы толтура, конечно, медицина жактан да проблемалар болот, бирок эң негизгиси бул ошол баш ооруу. Бир жумада бир цитрамон ичмейинче жашоо өтпөйт. Андай көрүнүш бар болсо, силердин ичиңерде дагы ошол чувство вины жашайт да. Экинчи типтеги адамдар бул баш оорубаса дагы, бирок көп учурларда бул адамдар дайыма внутренний диалог кылып жүрүшөт да. Алар дайыма өздөрү менен өздөрү урушуп, өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп, бирөө менен урушуп кетсе же болбосо жөн эле жашынакай болуп барып келген учурларда деле ошол конокко барып келген нерсесин дагы ичинде ойлонуп эле, ошол мынча эле берип койсом болмок экен, там, или что-то кошумча көп берип койдум, же болбосо эрте барап алыптырмын, же болбосо дагы бирдемелерди ойлонуп, же мынтип айтып койсом болмок, монтип сүйлөшүп атканда мону кошуп койсом болмок экен, сөзгө аралашып, же болбосо тигини айтып берсем болмок экен, эмнеге аны унутуп калды экен деп, ушундай дайыма өзү менен өзү сүйлөшкөн, ичинде ошондой өтүп кеткен нерселерди кандай десем, монолог кылып жашаган адамдар дайыма өзүн бирдемеге күнөөлөгөн. Бул адамдардын өзүн күнөөлөгөн адамдар эч убакта бактылуу болбойт. Эч убакта алар деген дайыма раздражительный болушат, алар дайыма рассеянный болушат. Бир жака баратып, мисалы үчүн ключун унутуп калат, телефонун калтырган жерин билишпейт. Көп учурларда көп нерселерди унутуп калган болушат да. Анткени дайыма бул адамдардын ичиндеги ошол күнөөлүү сезим аларды жеп турат да. Күнөөлүү сезим бул сезим адам менен чогуу төрөлгөн эмес. Силердин сонун болгонуңар силер менен чогуу төрөлгөн. А бирок күнөө сезим силер менен төрөлгөн эмес. Эч убакта силер менен чогуу келген эмес. Это системная ошибка деп коет да орустар, орусчачы. Мен айтып койгом ошентип. Потому что на самом деле күнөө жок. Күнөө эч кандай жок да. Потому что мы с ним, во-первых, не рождаемся. Это все приобретенное. То есть бизге бирөө аркылуу ичибизге кирген нерсе. Эң негизгиси эми ата энеден,
ата энени бул жерден да күнөөлөгөнгө болбойт, анткени көбүнчө учурларда жөн эле биздин ата энебиз көп нерсени бизге окшоп деле билчүмүз. Күнөөлүү сезим бизге кайсыл сөздөрдөн көбүнчө келген? Как тебе не стыдно деген сөздөрдөн пайда болот да бул нерсечи. Кандай уятуу жок немесиң, бетиң барбы, ушунча бетиң калың турбайбы деп биздин мисалы үчүн кыргыздар балдарды урушканда дагы ошондой сөздөрдү колдонуп ичтерине күнөөнү көбүрөөк салганга, көбүрөөк мындай киргизгенге аракет кылат да. Эми биз деле баланын жаман болсун каалабайбыз. Биз ошол күнөөлүү сезимдин артынан ал бала ответственный болот деп ойлойт экенбиз да. Бирок бул өтө мындай чоң ошибка наша. Потому что через вину человек никогда в жизни не становится ответственным. То есть виноватый он никогда не будет ответственным. Это невозможно. Это просто наша большая ошибка в голове, да, в мыслях. Күнөөлүү адамдар эч убакта эч бир суроого жооп таба албайт. Кандай гана суроо бербесин өздөрүнө, алар эч убакта өздөрүнө туура суроо таба албайт. Мисалы үчүн күйөөсү изменять этип, почему я его ревную все время деп өздөрүнө суроо берет, же болбосо эмнеге менин жашоом ушундай болуп атат деп суроо беришет. Бирок өзүн күнөөлөгөн адам эч убакта туура жооп укпайт эч кимден. Укса дагы аны кабыл албайт көбүнчөсү. И экинчиден өздөрүнүн ичинен дагы андай жоопту чыгара алышпайт. Күнөөлүү сезим эң негизгиси адамды, неге бул күнөөлүү сезимди мен ушул темага таандык кылып айтып берип атам? Анткени ар бир өзүн күнөөлөгөн адам айым ал ичинде жертва болот. Мындайча айтканда өзүн жабыркап сезет да. Жабыркаган адам дайыма өзүнүн күнөөсүн сезбей башка бирөөгө жүктөп койгонго аракет кылат. Бул жерден мен эмнени айтып атам? Бул жерден мен ошол так, звук выключу. Бул жерден мен эмнени айтып атам? Бул жерден ошол перекладывание ответственности деп айтылат. Жертва дайыма ошондой кылат да. Биз күйөөбүздү дайыма күнөөкөр кылабыз да. Вот ты сволочь, такой козел, тварь и так далее деп өлө сөгүп урушабыз, жок жерден аны күнөөлөйбүз бирдемеге. Ал туура эмес нерсе кылбаса деле аны күнөөлөгөнгө аракет кылабыз. Не дай бог он еще неправильно сделает, то вообще жеп салабыз. Же болбосо балдарыбыз жөн эле туура эмес окуса, же болбосо укпаса бизди, же болбосо бизге жаман бирөө сөз айтса, ишибиз жүрүшпөсө, дагы толтура жашоодо болгон бардык нерселердин бардыгына биз дайыма күнөөлүү адам таап алабыз. Анткени жертва, она никогда в жизни не признает, что она жертва, и никогда в жизни она не признает, что она сама себя обвиняет, то есть винит, и у нее есть чувство вины. Мен эмнеге айтам, никогда никого не обвиняйте. Эч убакта эч кимди күнөөлөбөгүлө. Анткени бул нерсе силерге жардам бербейт. Силердин жүрөгүңөр дагы, ичиңер дагы жабылып, силерге чоң акча дагы келбейт. Нормальный күйөө да келбейт. Балдарыңар да силерди укпайт. Жашооңор дагы мындай силер каалагандай бактылуу нукка түшө албайт да. Бул просто невозможно. Анткени жертванын ичинде дайыма күнөөлөш бар башка бирөөнү. Эми мен эфирдин башында бир аксиоманы айтып кеттим. Ал далил кереги жок нерсе деп айттым, Ал далил кереги жок нерсе бул эмне? Бул бардык силердин жашооңордо болуп жаткан нерселердин бардыгы
бардығы любой силерге изменять этип атабы, үйүңөр жокпу, акчаңар жокпу, балаңар укпайбы, окуйбу, окубайбы, же болбосо бирөө ооруйбу жаныңарда жакындарыңар, өзүңөр ооруйсуңар, күйөөңөр же жакшы жумушта иштейби же жаман жумушта иштейби, өзүңөр эмне гана болбосун жашооңордо, бунун бардыгы бул силердин ой жүгүртүүңөр, бул силердин ичиңерден чыккан, опыттан чыккан нерсе. Бардыгы полностью. Ошон үчүн эмне гана болбосун, кандай гана жашоодо ой кыйын болду, ой мынча эмне жашоо ушунчалык жаман, ушунчалык кыйын, эртеден кечке чейин иштеп жүрөм. Ал эртеден кечке чейин иштегенди бул силердин каалап келген нерсеңер, ошон үчүн силер эртеден кечке чейин иштеп атасыңар. Мисалы үчүн мен эртеден кечке чейин иштеген жокмун. Мага подушкаларым да кээде жазып калат. Сен жыргап эле жүрө бересиң, ар жакта, паркта, тиякта, биякта, сен эмне ушунчалык бекерчи, уятың барбы, ата энең эмне сага эчтеке дебейби, күйөөң эмне урушпайбы сени, акча тап же бирдеме кыл депчи. А мен айтам да, силер ошол жашоону каалап алгансыңар, иштеп, кыйналып, кысталып, акча тап, эптеп, септеп, үй салайын деп. Ошол эптеп, септеп акча таап атасыңар, эптеп, септеп үй салып атасыңар, эптеп, септеп жашап атасыңар. Мен болсо дайыма билим алып, өзүмдү кабыл алып, көп нерсени билгенден кийин мен өзүмө убада бергем. Мен жашоом мындай болбойт. Анткени мен жашоом жакшы болот. Мен каалаганда турам, каалаганда жатам, каалаган нерсени кылам, каалаганда жүрөм, каалаган жакка барам. Мага күйөөм дагы эч кандай тоскоолдук кылбайт деп өзүм ошондой сөздөрдү айтып өзүм ишенгем. То есть я работала с подсознанием. Көрдүңөрбү, что такое работа вообще с подсознанием? Бул вообще эмне деген нерсе? Потому что бардык биздин жашообузда болуп өткөн опыт это биздин азыр реалдык жашообуз да. Эмне жөнүндө айтып атам? Мисалы үчүн биз Москвага кыргыздар келе атканда дайыма ойлонот экен да, эптеп барып Москвага, эптеп бир койка место алып алып 5000ге 14, 15, 12 сааттык жумуш болсо деле мейли, иши кылса эптеп жашап, эптеп акча таап, эптеп жөнөтүп Кыргызстанга үй салып алсам экен деп айтат да. Анткени бул нерсени ал бечара дагы бирөөдөн уккан. Ошол нерсени бирөөдөн көргөн, анын курбусу же болбосо кошунасы ошондой Москвага кетип, эптеп, септеп жашаганын көргөн. Ошол нерсе ал адамдын ичине калып, ал ошого ишенип алган да. Анда ошондой болот турбайбы, Москвага барып бир жыргал жашоону көрбөйт турбаймынбы, эртеден кечке чейин үй жумуш эле болуп күнүм өтөт турбайбы деп ойлоп калган. Ошол биздин установка, что Москвага келип эптеп септеп жашап, эптеп септеп акча тапмай, бул силердин эле ишенип алган нерсеңер, мээңерге калып кеткен нерсе. Мисалы үчүн менин күйөөм дайыма айтат да, акча оңой жол менен келбейт. Ал дагы биздин ата энебизден же болбосо биздин мурунку жашоодон келген опыт да. Анткени биздин убакта дайыма айтчу да бизге, акча оңой жол менен келбейт. Сен бекерчи болуп каласың, бирөөнүн акысын жеп каласың. Иштешиң керек. Акча деген кыйын келет. Ал үчүн көп иштеш керек, көп уктабай, чарчап, ошондой иштеп, ошентип таап, үй тиричилик деген ошол, турмуш деген ошол дейт да. То есть көрдүңөрбү, канча бизге кереги жок нерселерди мээбизге куюп койгон. Ошол акча кыйын жол менен келет деген мээсинде калып калган күйөөмдүн, эртеден кечке чейин иштеп жүрөт. Мен ага айтам да дайыма. Мына мисалы үчүн мен акча таап атам го, бирок мен кыйналган жокмун го, мен жөн эле отурам го десем, эми ал сенсиң да деп коет да. Көрдүңөрбү, бул нерсеге ишенип алган адамдар, алар мышлениясын өзгөртмөйүнчө, мээсиндеги аксон деп коет, нейрон, аксон, ошолорду өзгөртмөйүнчө, ал жашоосу ошондой кыйынчылык бойдон кете берет да. Көрдүңөрбү, биз андан тышкары эмне деп айтабыз балдарга? Акча кир.
мен күйөөм дагы акчагир дейт. Акчагир, бай болгон жаман, бай адамдар адилетсиз, бай адамдар жмот, бай адамдар злой, бай адамдар ууруу, бай адамдар дагы толтура. Бунун баардыгы каяктан келди? Анын баардыгы бизге ошол голливудский кинолордон келген. Ал кинолор бизге эмнеге андай кинолор тарткан? Анткени бизди, как это кыргызча, не знаю, но они хотели просто сделать рабов, чтобы кто-то работал. Это полностью работа над подсознанием. Биздин мээбизге аны куюп койгон да. Анткени дүйнөдө акча дагы толтура. Дүйнөнү ким курду? Дүйнөнү Аллах Таалам жаратты. Аллах Таалам ушунча нерсени жараткандан кийин силер эмнеге ойлойсуңар силерге акча жетпей калат деп? Силер эмнеге ойлойсуңар силерге бир нерсе эми акча жетсе, мисалы үчүн силер маанайыңар өзгөрүп, же болбосо злой болуп каласыңар, же болбосо дагы толтура да, же кембагалдан алып коем деген дагы кыздар болгон да. Мен андай кембагалдарга жетпей калбайбы, мен баарын алып алсам, мындай все равно я должна же знать норму депчи. Это вообще неправильно. Дүйнөдө акча да толтура, башка ресурстар дагы толтура. Өтө көп. Просто антип мындай биз ага ишенбейбиз. Биздин опыт башка. Биз башка нерсени, башка жашоону көргөнбүз. Мисалы үчүн мен айтып кеткенде Москвага келген айымдар деле ошентип ойлойт экен да. Анан биз дагы темадан бир аз алыстап кеттик. Кызгануу жөнүндө айтып кетейин. Кыргызстанда кызгануу биринчи орунда турат деп койсок болот. Сезимдерден анткени биз дайыма подружкаларыбыздан дайыма угабыз. Тигинин күйөөсү мынтип гулять этип кетиптир, балдарын таштап кетиптир, ажырашып кетиптир, күйөөгө тийген жаман экен, күйөөгө тийсең эле бала төрөсөң эле фигураң өзгөрүп кетет экен, эмчегиң мындай болуп калат экен, анан ичиң тигиндей болуп калат экен, күйөөгө тийсең эле күйөөң болсо башка жашынакайраак кыз көрсө эле качып кетет, ошон үчүн катуу кармашың керек, аны эч жака жибербешиң керек, дайыма контролдоп туруш керек. Дагы толтура айымдардын ичинде установкалары өтө көп да. Бунун бардыгы биздин жакын досторубуз, мугалимдер, телевизор, андан да тышкары толтура башка адамдар дагы мээбизге куюп койгон. Биз ошого ишенип алганбыз. Анан еще менде бир канча группалар бар. Бир группада, мисалы үчүн, айымдар өздөрү эмнеге ишенсе, ошондой эле айымдар чогулганда, бир группада, мисалы үчүн, эркек киши вообще гулять этпейт деп ишенишет да ошогочу. Чындыгында алардын эркектери такыр изменять этишпейт да. Жашынакай тамак аштап келип, үй бүлөлөрүн багып, сонун жашашат. Ошол группадагы айымдар, мисалы үчүн, бири-бири менен жакшы бири-бирин түшүнүшөт да. Бир группам бар. Ал жерде толук айымдардын бардыгы эркектер сволочтар, эркектер только гулять этет, алардын ою только бир нерсе эле ойлошот, башка ойлорунда эчтеке жок деп ошого ишенип алган да. Ошого ишенип алган айымдар бир группага чогулуп калган. Көрдүңөрбү, жашоо дагы ошондой экен да. Жашоодо сен эмнеге ишенсең, ошондой адамдар менен да жашап каласың. Ошондой чөйрөгө туш келесиң. Ошондой ситуациялар дагы сага келе берет. Көрдүңөрбү? Сен эмнеге ишенсең, ошондой адамдар дагы, ошондой мамиле дагы силерге келет. Силер ишенесиңби, сенин күйөөң барып башка кызды карайт, сага жаккан прическалуу же болбосо узун бойлуу же болбосо мисалы үчүн жамбашы бир башкача деп айымды карайт деп ошого ишенесиңби? Анда да ал карайт. Это бесспорно. Вот, потому что ты в это веришь, ал сенин мээңе кирип калган. Бул мээ менен иштеш өтө чоң, мындайча айтканда, кыйын илим. Биздин кыргыздар илимдерден көп артта калып кеткен. Ушунчалык көп артта калып кеткен. Кыргыздарда 10% эле адам
бир кандайдыр бир жакшы билимге ээ, кыйын күчтүү билимге, адамдын жашоосун өзгөртө турган билимге ээ адамдар өтө аз. Эмнеге? Анткени көбүндө орус тили менен чоң проблема. Көп китептер орус тилге которулган. Бирок кыргыз тилге ал китептерди эч ким которбойт да. Мисалы үчүн, аны кыргыздар өздөрү окубаса орусча, анан которгонго аракет кылбаса, биздин кыргыздар орусчаны түшүнбөсө, анан кантип ал нерсе биздин жашообузга келет? Кантип биз жашообузду өзгөртөбүз? Никак, абсолютно. Көрдүңөрбү? Билим, чоң билим бактылуулуктун ээси. Ошон үчүн билим алгыла. Күнөөлүү сезимдерден мен убагында кантип арылдым? Мен үчүн бул кыйын нерсе болгон. Мен бир жумада бир башым ооруч эмес, көбүнчөсү через день ооручу да. Цитрамон таблетканы дайыма чөнтөгүмө салып жүргөн адам болчумун. Азыр мен башым такыр оорубайт, абсолютно вообще. Даже в месяц один раз не болит. Это очень-очень редко, чтобы у меня голова болела. Мен аны ушундай бир менин жашоомдо ушундай болду беле деген ой менен жашайм да азыр. Бул нерсе менин башыман кеткен нерсе. Мен будан эмне кылып арылдым? Мен өзүмө как это будет кыргызча? Я себе разрешила. То есть руксат бердим. Мен өзүмө өзүм руксат бердим да. Биз өзүбүзгө өзүбүз руксат бербейт экенбиз да көп нерсегечи. Мисалы үчүн жакшы жашоого. Мен жакшы жашап кетсем, анда туугандарым туура эмес ойлоп калат деген дагы ойлор болот экен да кыргыздарда. Же болбосо мен квартира алып алсам, агаман эртерээк же байкемен эртерээк квартира алып алсам, мисалы үчүн, ал туура эмес деп биз көп нерсеге өзүбүз руксат бербейбиз да. Эми руксат жөнүндө башка күнү айтып берейин, ал да бир чоң тема. Бирок ошол мен өзүмө өзүм мындай в настоящем времени өзүмө өзүм руксат бердим да. Мен өзүмө өзүм руксат бергенде у меня голова начала болеть раз в месяц. Ну, где-то даже 2 раза, да, иногда 3. Анан мен түшүндүм да, мен мурунку болуп өткөн жашоомдогу нерселердин бардыгына мен өзүмө өзүм руксат бердим деп өзүмдүн подсознанием менен иштедим. То есть я себе разрешила, я себе сказала, тебе можно было так думать, тебе можно было так поступать, тебе можно было так делать, тебе можно было так себя вести. Анткени биз дайыма болуп өткөн жашообузга күнөөлүү сезе беребиз го өзүбүздү. Көрдүңөрбү? Өзүңөргө өзүңөр руксат бергиле. Бул өтүп кеткен чак, ал эч качан келбейт. Азыркы секунда деле уже все жок. Ошон үчүн ал өтүп кеткен чакка руксат берип койсоңор эмне өзгөрүп кетет? Эчтеке өзгөрүлбөйт. Өзүңөргө өзүңөр руксат бергиле. Я себе сказала, тебе можно было потерять 5 лет в университете и обучать учиться тому, чего ты не хотела. Тебе так было можно. Тебе было можно не хотеть. И, например, у меня был период такой, когда я не хотела детей. Я себе разрешила, бунун негизинде мен өзүмдү жеп койгом да кийинчи. Но потом я себе разрешила, тебе можно было не хотеть детей. Тебе можно было так жить. Тебе можно было заниматься тем, чем ты занимаешься. Тебе можно было. Мен өзүмө мурунку мындай в прошедшем времени дала разрешение на все. Я все себе разрешила в прошедшем времени. И я все себе разрешила в настоящем времени, на данный момент. Көрдүңөрбү? Качан гана силер күнөөлүү сезимден арылган учурларда силер көп суроолорго өзүңөр эле жооп таап каласыңар.
качан гана силер жертванын кийимин чечкенде силерге бардыгы жакшы мамиле кылып калышат. Анткени жертвага жертвадай эле мамиле кылат да. Аны урат, тепкилейт, аны жаман сөздөр менен сөгөт, аны менен дайыма урушкусу келет бирөө, аны дайыма ордуна койгусу келет, аны дайыма жертва кылгысы келет башка адам. Дайыма ошол жертва сезген адамды башка адам жертва кылгысы келет да. Ошон үчүн өзүңөрдүн сезимдериңер менен байкап билип иштегенди үйрөнгүлө. Билбейсиңерби, китеп окугула. Китеп окубайсыңарбы, курстарга баргыла. Хотя бы менин ученицаларыман сурагыла. Алар дагы уже көп нерсени билишет. Алар дагы көп кыздарга жардам берип, өздөрү өзүнүн сөзү менен айтса дагы жеткиргенге аракет кылышат. Орусчаны үйрөнгүлө. Андан тышкары подсознание менен иштегенди тоже акырындан үйрөнгүлө. Силерге эч ким изменять этпейт. Силер кандай жашоону кааласаңар, ошондой жашоо болот силерде. Просто вы должны в это поверить и начать работать с подсознанием. Здесь убрать установки, мээ дагы ушундай бир кыйын нерсе экен да. Биздин мээбиздеги установкалар, мисалы үчүн, буну алып салыш оңой эмес. Биз ойлойт экенбиз да эми, мисалы үчүн менин күйөөм ойлойт го, акча тапкан бул акча только кыйын жол менен келет деп ойлойт, мисалы үчүн, ошол нерсени анын мээсинен мен дайыма айтам, акча тапкан оңой эле, антип ойлобо деп айтам, мисалы үчүн. Бирок менин сөздөрүм ага өтпөйт. Анткени анын мээси мени укпайт да. Анткени анын мээси только аны угат, только будет его слушать. Почему? Потому что мозг, он всегда хочет нас сохранить, он всегда хочет нам сделать хорошо, он всегда хочет, чтобы мы росли. Анан бул мээси просто только мен ошол кыйын жумушта иштеп акча тапсам гана өзүмдү өзүм адилеттүү, өзүмдү өзүм таза, ыймандуу сезем деп ичине бир установка киргизип алган да. Ал кандай установка киргизип алганын, мисалы үчүн, мен билбейм. Аны чыгарыш үчүн мен аны менен иштешим керек да. Мындайча айтканда, аны отургузуп алып, ага определенный техниканы берип, ал техниканы кайталаттырып, анын подсознаниясына кирип, ошол нерсени чыгарып алышым керек да. Эми мынчалык деле оор деле нерсе эмес, ой, ничего себе, это, оказывается, надо невозможно деп ойлобогула. Элдер дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам болсо, анын мисалы үчүн бер жагы миллион точно работает с подсознанием. Только, не знаю, биздин кыргыздардан эле көрө элекмин да, эч кимди подсознание менен иштегенчи, мисалы үчүн. Азыр, конечно, Дарья Трутнева деген дагы бир вытаскивает специальный тренажер и так далее, да. Это классно, еще больше людей начали работать с подсознанием, это сонун нерсе, да. Вот, бирок түпкү тамырына жеткизип түшүндүрүш биздин кыргыздар үчүн это надо уметь, да. Ошон үчүн дайыма өзүңөрдү күнөөлөбөй, туура ойлонуп, өзүңөрдүн установкаларыңарды ойлонуп көргүлө, да. Анан бул жерден айтып кетчү нерселердин дагы силер ошол кызгануу сезимдери болуп атпайбы биздечи? Ошол кызгануу сезимдердин негизинде силер ошол күйөөңөр силерге эмнеге ошондой отношение кылат? Силер кызгана тургандай, ошондой суроо бергиле өзүңөргө өзүңөр. Не почему он ко мне так относится и изменяет мне, да, а зачем? Зачем он так ко мне относится и изменяет мне? Когда вы говорите «зачем», силерге тура жооп келет да көбүнчөчү, чем вы говорите «почему». Потому что «почему» ал дайыма связано с чувством вины. Зачем дегендериңерде ошол силерге керек болгон үчүн ал силерге изменять этип атат да. Работа с подсознанием — это великая вещь. Бунун негизинде можно избавиться от любых проблем,
и сделать свою жизнь такой, какой вы хотите. И без разницы, хотите вы миллиарды, у вас будут миллиарды, хотите вы 10 там этажей дом, без разницы, эмнени кааласаңар ошонун баардыгы болот. Просто буга жетиш үчүн бул подсознание менен иштегенди үйрөнүш керек, өзүңөрдү өстүрүп өнүккөндү үйрөнүш керек. Анан кызгануу сезимдерден арылуу үчүн биринчиден ошол качествоны принимать эткиле. Болду, ал силерге в жизни изменять этпейт. Если даже он такого типа мужчина, который табияты боюнча ошол эркектердин түрүнө кирсе, ар кайсы аял менен жүрө турган, ал просто силердин жашооңордон жок болуп кетет, же болбосо он просто вам станет ненужным. Вот, но көбүнчө мен практикалап жүргөн кыздардын күйөөлөрү мисалы үчүн баардыгы сонун жашнакай балдарын тарбиялап бактылуу күндөрдү өткөзүп жашап атышат. Бул мен асмандан алган нерсе эмес, бул баштан өткөн, давным-давно 10 жылдан бери практикалап жүргөн нерсе. Ал кыздардын баардыгы бул нерсе менен иштеген давным-давно. Ошон үчүн жаман, жакшы нерсе дүйнөдө жок. Бардыгында өзүнүн күчү бар, өзүнүн жакшы жагы бар. Предательствону мен силерге примерно айттым, кандай жакшы күчү болушу мүмкүн, ошол сыяктуу эле бардык сыпаттардын өзүнүн күчү бар. Ошон үчүн жакшы же жаман деп бөлгөнгө болбойт. Болбойт эмес, просто это невозможно, да? Ошон үчүн ал мага туура эмес отношение кылып атат деген да болбойт. Ал просто силердин ичиңерде отурган кабыл алынбаган сыпаттардын бири. Ал силерге ошол нерсени көрсөтүп аткан болот ал адам. Анан бул эркектерге таандык. Мен дагы эмнени айта кетсем, бизде деген айымдардын башында дагы бир нерсе бар экен да, что эркектер биз үчүн мээбизде бир боль сыяктуу кабыл ала турган. Боль, не помню как на киргизском. Мисалы үчүн биз подружкабыз ажырашып кетти, ыйлап келди силерге. Күйөөм ушундай сволочь, 2 бала менен таштап кетти, күйөөгө тийбе деп. Силерде уже мээде мындай пайда болот да, эркектер сволочтар экен дегенчи. Анан мисалы үчүн көп соседиңер дагы да бирдеме болуп, дагы эркек күнөөлүү болду. Ал дагы эркек ушундай турбайбы деп силер дайыма 1-2-3 жолу подтверждение таптыңар, что эркектер это плохо, эркектер это боль, эркектер ал изменщики, эркектер это акча таппаган диванда жаткан эле адам, эркектер ал алсыз мээси иштебеген мал, мисалы үчүн деп ойлогон болсоңор, ошого ишенип алган, силердин подсознанияңар, силердин мээңер ишенип алса ошол нерсеге, если силер күйөөгө чыкпаган болсоңор, силердин жашооңорго ал күйөө келбейт да. У вас просто мужчина не будет появляться. Вообще никакой, абсолютно. Хоть вы будете там 1000 раз красавица, 1000 раз умная, 1000 раз там денежная, кандай гана аял болбосоңор, кандай гана сонун аял болбосоңор, бирок силердин мээңерде ошол эркек жаман, эркек это боль, эркек это опасность, эркек это измена, эркек это дагы бирдеме деген нерсе жашаса, силердин жашооңордо эркек болбойт. Он не появится вообще никаким образом. Просто это будет невозможно, потому что ваше подсознание вас будет оберегать от опасности. Анткени силердин подсознаниеңар, силердин мээңер өтө силерди жакшы көрөт. Силерди дайыма коргоп турат. Силер эркек жаман, ал опасный нерсе деп ойлосоңор, ошол нерсе мээңерге кирип калган болсо, ал адам силерге келбейт да. Поэтому дагы каяктан келип чыгат мындай негизи образдар эркек боюнча, көбүнчөсү биздин учурларда ошол
преступление жөнүндө дело номер бир эмне ошондой бир передача болгонда мен бир подружкам ошол передачаны постоянно көрчү экен да. Анан ал жерде көбүнчөсү ошонун изнасилование жөнүндө, анан бирөөнү өлтүрүп кеткен жөнүндө, эми өлтүрүп кеткенде көбүнчөсү эркектер өлтүрүп кетет го. Ошол жөнүндө ошондой передачаны көрө берип, мээсине ошондой сиңип калыптыр да. Эркек деген бул насильник депчи, эркек деген ошондой бирдеме депчи. Анан күйөөгө чыга албай, она вышла замуж вообще тоже в 36 лет. Анан мындай образдарды дагы ким салышы мүмкүн? Ну, к примеру, там первая любовь болду деп койлу. Жаш кыз бала менен сүйлөшүп жүргөн кезинде бала ага мындай туура эмес мамиле жасап коюп, кыз таарынып калган болсо, жүрөгүнө калып калган болсо, ошол жүрөгүнө калып калган бойдон калып калышы мүмкүн да, эркек жаман депчи. Ну или там другие какие-то негативные эмоции могут возникнуть. Поэтому прежде чем смотреть что-то, надо думать. И принять свою индивидуальность. Потому что такого человека, как вы, не было, не будет никогда. И каждая ваша клетка — это эксклюзив. Андай адам жок. Өзүңөрдүн ар бир денеңердеги клеткаңарды сүйүп жакшы көрсөңөр, силерди дагы бирөө жакшы көрөт. Силер өзүңөрдү сүйсөңөр, силерди жакшы көрөт. Силер өзүңөрдү урматтап сыйласаңар, силерди жакшы көрөт. Силер өзүңөрдү жертва сезсеңер, силерди жертва кылат. Силер өзүңөрдү ханыша сезсеңер, силерди ханышадай карашат. Силер өзүңөрдү сулуу, мен ушунча сүйкүмдүү, нежныймын деп ойлосоңор, силерге да ошондой мамиле кылат. Бул нежная да, буга стул көтөртпөш керек, буга эчтеке көтөртпөш керек, продукт көтөртпөш керек деп ойлойт. Вот, а силер өзүңөрдү я сильная десеңер, анда бунун күчү толтура, бар өзү баап келет, өзү кылып келет деген адамдар пайда болот да. Ошон үчүн ой менен иштегенди үйрөнөлү кыздар. Анан жана мен айтып кеткендей, кызгануудан арылыш үчүн качество предателя кабыл алгыла, сильную сторону найдите для себя и постарайтесь принять. Для этого есть, конечно, техники. Техники работают безотказно. Техника менен иштеген адам ал 2 жумадан кийин анын эркеги просто 130-180 градуска өзгөрөт да. Бул нерсени мен лично өзүм көзүм менен көргөм да, еще 10 лет назад көп жолу көргөм. Техника менен иштеген адам ал просто көп жетишкендиктерге барат и может просто легко и быстро изменить своего мужчину, свою жизнь и вообще все. Вот. Но хотя бы жок дегенде техниканы билбесеңер дагы мындай ой жүгүртүү негизинде иштеп көргүлө. Ой жүгүртүү негизинде издеп көргүлө. Ошого ишенгенге аракет кылып көргүлө да. Потому что работа с подсознанием, силер мисалы үчүн азыр көп кыздар жазат да, мен эмне кылышым керек депчи, мисалы үчүн кандай техниканы колдонушум керек депчи. Ал техниканы мисалы үчүн мен силерге айтып бериш үчүн мага бер жагы где-то месяц как минимум надо объяснить, как это все работает и как это применять, да. Вот. А просто бир сөз менен буну жазып айта албайм. Ошон үчүн скиньте мне технику деп мага жазбагыла, пожалуйста, потому что это невозможно вам отправить просто технику, вы ее просто тупо не поймете и не будете знать, потому что у вас нету теорияңар жок, аны кантип колдонот, аны кандай кезде колдонуш керек, кандай кылып колдонуш керек, эмне кылыш керек экенин билбейсиңер. Вот, ошон үчүн попробуйте хотя бы делать это мыслительно, через логику. Подсознание — это не логика абсолютно. Женские ооруларды уккан элем, эркектерге болгон таарынычтардан келип чыгат деп, еще сиз дайым айтасыз го, мен ошолордон кантип арылсам болот? Рахмат. Женские болезни негизи эркектерди жаман көргөндөн келип чыгат негизи. Бирок
ал жөн эле күйөөнү эмес, эркектердин катарына атаңар кирет, чоң атаңар кирет, балаңар кирет, күйөөңөр кирет, байкеңер кириши мүмкүн, кирет, ну, мүмкүн эмес, он если мужик, то да. И помимо этого еще куча мужчин, которые входят в состав мужчины, да. Вот. Но есть еще второй тип состояния болезни, который приходит именно к женщине. Это когда женщина обвиняет себя за какие-то свои сексуальные мысли, либо действия, которые были в ней когда-то. То есть чувствует себя виноватой. Когда ал өзүн күнөөлүү сезген учурда, именно сексуалдык жактан күнөөлүү сезген учурда, ошондой оорулар келип чыгат. Ошон үчүн көрдүңөрбү, өзүңөрдү күнөөлөгөндө даже түрлөрү да бар да. Это сексуалдык жактан, же болбосо айым болуу жактан, же болбосо эне болуу жактан. Многие себя обвиняют в том, что считают себя плохой мамой. А когда ты думаешь, что ты плохая мама, ты будешь плохой мамой, потому что это опять-таки стоит установка, где-то вы увидели или услышали, да, что бирөөнүн энеси ушундай, мисалы үчүн Россияга кетип иштеп, балдары ошентип энесин жамандап атат, бирок ал энеси ага деген жакшы жашоону каалап, акча тапканы кетти да, деп. А силер ойлойсуңар да, байкуш деген чын эле ал жакшы жашоону каалап балдарына ошон үчүн кетти да, мисалы үчүн Россияга, да, балдарын таштап, ага деле оңой эмес да, депчи. Бирок ичиңерде она плохая мама деген калып калган. Как нужно сделать так, чтобы не было измены между сторонами? Орысча жазып турсуңар. Этот вообще как бы аккаунт у меня на киргизском языке, хоть я его очень так плохо разговариваю. Вот. Но на русском языке постараюсь провести, не сегодня. Вот. И если кыргызча түшүнсөңөр, понимаете, попробуйте сначала посмотреть эфир, потому что эфир у нас уже заканчивается. Поэтому научитесь правильно мыслить. Посмотрите, какой у вас опыт. Посмотрите на образ мужчины, да? Мужчина кто для вас? Көбүнчө кыздардан сен үчүн эркек ким деп сурасаң, койчу ушул эркектерди дейт да. Ушундай бир отвращение менен айтат. Ошо көрдүңөрбү, силер да ичиңерден ойлоп көргүлө. Силер үчүн эркек бул ким? Бул меримдүү, адилеттүү, күчтүү адамбы, үй бүлөсүн баккан адамбы, же силер үчүн негизи образ мужчины это кто? Мен айткандай, мужчинанын образына өтө көп адамдар кирет. Техниканы үйрөтүү үчүн группа ачсаңыз болот. Техниканы мен Керемет айымдан үйрөтүп аткам, группа бар болчу. Ал группа буйруса 1 ай калды окуусуна. Бирок группада окуш негизи бул менин көп убактымды талап кылат экен. Анткени ар бир адамдын ар бир адам ар кандай турмуш өткөрдү да, башынанчы. Бирөө ата энеси менен жашады, бирөө айылдап чоң энеси менен жашады, бирөө дагы бирдеме. Ар бир адам ар кандай опыт алган да жашоодончу. Ошонун негизинде ар бир адам менен өз алдынча иштеш бул мен үчүн кыйыныраак экен да. Бирок мен азыр оюмда ойлоп, бир жумадан бери ойлонуп аткан бир идеям бар. Силерге айта кетем деп айткам, жазгам. Мен клуб ачайын деп атам. Клуб работы именно, да, для осознанных людей, которые будут счастливы, которые должны быть счастливы. Ну, вообще все должны быть, бирок
Бунун негизинде клубдун ичинде сабактар өтүлөт деп. Я, конечно, не буду там отвечать на вопросы каждому, да, в клубе, а раз в неделю будет эфир, вопрос-ответ в клубе, где участники клуба могут задавать вопросы. Андан тышкары ал техникалар ошол клубка жүктөлөт деген бир ой чыгып атат да. Ошол эми бул азырынча менин оюм. Анын негизинде дагы у меня есть, ну, как бы доработки. Мне надо доработать этот клуб. Доработать, додумать, да, мындайча айтканда. Индивидуально, конечно, катышсаңар болот. Информация вся есть в сторисах, поэтому там все есть. Вот. И просто остались технические моменты того, как бы открыть клуб. Анткени негизи менин эң биринчи миссиям башыма калып калган да. Эми ар бир адамдын өзүнүн ичинде миссиясы болот да. Менин миссиям бул ошол айымдарды дүйнө жүзүндө эң негизгиси биздин кыргыз айымдарды бактылуу кылыш да. Эми көп адамдар үчүн бул какой-то бред сыяктуу или кызыктай бирдеме эле непонятный эле миссия сыяктуу көрүнөт болуш керек. Бирок мен акырындап ал мындайча айтканда миссияма баратам да, буюрса. Кичинекей кадамдар менен, бирок бир айда 20, 30, 40, 100, азыр 100кө чыкты, 100дөн деле ашык, 100 адам өзгөртүп, 100 адамдын жашоосу бактылуу болуп кетсе, мен үчүн бул чоң жумуш да, чоң сонун нерсе. Вот. Что посоветовать девушкам, которые только собираются замуж? Күйөөгө чыккан кыздар үчүн что посоветовать? Чтобы вы вышли замуж за нормального человека. Көп кыздар бай эркектерден коркот экен да. Акчасы бар, эркекке тийгиси келбейт экен. Эмнеге деп анын подсознаниемси менен иштеген учурларда мындай деп чыккан да. Ал эркек, он же изменять будет. Если он будет богатый, он мне будет изменять. Если он будет красивый, он будет не мой. Опять-таки бул нерсенин бардыгы башына кирип калган да. Анан бунун негизинде көп учурларда жашнакай, акылдуу, эми айымдардын бардыгы сулуу, бардыгы сонун, бардыгы жашнакай. Анан ошондой сонун айымдар мындай жөнөкөй, мындайча айтканда, эми акчаны тапканды дагы өзүн да баалабаган, башканы да баалабаган адамдарга чыгып алганда, мен мындай ичим ооруйт да, мындайча айтканда. Неге бул айым ушунчалык өзүн жаман көрөт депчи. Ушунчалык өзүн сыйлабайт, ушунчалык өзүн мындай кичинекей сезеби, эмнеге мындай адамга күйөөгө чыгып алган. Бирок алардын негизинде катарында деп коелу, мен дагы бармын. Ну, как бы я не скажу, что у меня муж плохой. У меня муж очень хороший, он добрый. И для меня первым критерием было то, чтобы он был именно добрым. Чтобы у него были дети, и он был, конечно, работящим. Мен каалагандай, мен заказ бергендей күйөөгө туш келдим да. Поэтому күйөөгө чыгардын алдында вы должны знать, за кого вы хотите замуж выйти. Если вы не знаете, за кого вы хотите замуж выйти, вы выйдете за пустое место. Вот. Потом будете мучиться. Зачем? Поэтому определите для себя, за кого вы хотите замуж. Для меня, например, деньги это вообще абсолютно не проблема, да, поэтому я не ставила для себя буну бардыгын мындай чоң жергечи. Бирок көп адамдар үчүн акча көп нерсени решать этет. Бирок чындыгында эле ошондой. Чындыгында акчаң болсо, көбүнчө путешествияга чыккан адамдар бар, окууга жетишип, окуу курган да, мисалы үчүн окуу кылган же ну, деньги это неплохо. Деньги это хорошо.
Деньги — это то, что вас будет, наоборот, приближать ближе к Аллаху. Силерде акча көп болуп, убактыңар да көп болот, акча көп болсо. Акчаңар көп болсо, Аллахка да жакын болосуңар, анткени намазга да убактыңар болот, акчаңар көп болсо, садаганы да көбүрөөк бересиңер. Акчаңар көп болсо, өзүңөргө да, башкага да жардам бергенди билесиңер. Акчаңар көп болсо, чоң жетишкендиктерди жасап, мисал үчүн көп адамдардын жашоосун өзгөрткөнгө күчүңөр жетет. Ошон үчүн мен баарыңарды жакшы көрөм. Жашооңорду оңдогула, оңдош үчүн мээңерди оңдогула. Индивидуальный курс жөнүндө бардыгы стористе маалымат бар. Мен 1 минуттан калды, ошон үчүн жакшы калгыла.